Бул сабактын аты жан дүйнө. Өткөндө адамдын табиятын разбирать эткенбиз. Анан адамда эң маанилүү табиятын баягы таанып атканда адамда эң маанилүү эмне дедик? Ким эстеп калды? Адамда эң маанилүү эмне? Жан. Жан, туура. Жан жок болсо адам жок. Жан өзү бизге денеге, акылга таасир береби же бербейби деп чечтикпи, кандай деп чечтик? Жаман окуучу да утуп калыш керек. Если пытаешься вспомнить, конечно, берет. Түз бербейт, жан дүйнө аркылуу. Жан дүйнө аркылуу берет, туура. Айбек жакшы окуптур өткөндө. Бар болбу. Жан дүйнө дөңгүйүн эмне деди элек? Кимдин эсинде бар? Шпаргалка мочальчик. Шпаргалка мочальчик. Дене беле же эмне эле? Может, башка нерсе бар? Жан дүйнө түз денеге таасир бере албайт. Акыл, Андан кийин дене. Денени биз чалабыла тааныйбыз, колдонобуз күндөн күнгө. Акылды деле таанып калдык. Анан бүгүн ошол жан дүйнө жөнүндө кеп кылабыз. Көбүнчө эле айтабыз, жан дүйнөм кыйналып атат, жан дүйнөм жабыркап турат. Бирок ушу жан дүйнөдө эмне бар? Жан дүйнөгө эмне кирет? Ким билет? Жан дүйнөгө кандай инструмент, бул эмне? Сезим. Колбу же бул? Сезим бул жан дүйнөнүн инструменти, Душа да. Дагы эмне? Сүйүү. Сезим болгондо не так сүйүп, эмоциялар бар. Сезим бул общий, жанагы көп бир биздин сезимдер общий бир нерсени билдирет. Анан бирок сезимден башка дагы кандай бизге таасир берет жан дүйнө? Эмне аркылуу? Көңүл жок. Интуициясы иштеген адам. Туюм, кыргызча туюм болот. Вот акыл бизге ой менен башкарса, жан дүйнө бизге сезим, туюм аркылуу берилет. Биз өткөндө айттык. Туюм это не одно и то же, что ли? Не одно и то же. Да. Акыл ой аркылуу бизге таасир берет, Бул акыл башка инструмент, жан дүйнө башка инструмент. Мисалы, бут бул бир инструмент, кол башка инструмент, баш бул башка инструмент. Ошондой сыяктуу акыл бир инструмент, жан дүйнө башка инструмент, жан башка инструмент. Анан өткөндө биз айтпадыкпы, жан дүйнөнү мынаста кошой аркылуу сүрөттөп, бир кошойдун ичинде 1000 балбандын күчү бар, анан 18 000 адамдан каталган мүмкүнчүлүгү бар деп атат. Бул жан дүйнө акылдан 1000 эсе күчтүү деп атат. Эмнеси менен күчтүү? Эмне үчүн биз кантип аны билсек болот? Эмне үчүн 1000 эсе күчтүү? Кимде кандай сезим, туюм, ойлор бар? Жан дүйнө менен байланыштуу бар, ошон үчүн күчтүү. Жок, күчтүү, бирок эмне үчүн 1000 деп атат? Эмне үчүн 1000 эсе акылдан күчтүү деп атат да, жан дүйнө. Жан дүйнөнүн мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Аны кантип билип атасың чексиз экенин? Көрдүкпү же билдикпи? Алла айткан жан эч качан өтпөйт да. Мурунку эменин баарын өзүндө. Туура, бул жан өзү келет, жан өзү келет, а жан дүйнө чогултат да. Ошол келип кеткенин баары чогулуп сакталуу. Жан дүйнөнүн бир аты кандай? Ким билет? Жан дүйнөнүн дагы бир аты бар. Акыл. Подсознание? Эс. Акыл эс деди.
Акыл эсте, жан дүйнөнүн дагы бир аты эс. Эс бул эс, анан эс тутум деп айтсак да болот. Ар бир адамда эс тутум бар. Мисалы мен чоң атама окшошмун, мамама окшошмун, атама окшошмун, таятама окшошмун, башка бирөө дагы биздин чоң таяталар. Мисалы мени көп жылдан бери көргөн эмес бир адам кезигип айтат, ой, чоң атаңдын өзү болуп калыптырсың го депчи. А бирок мындай салыштырып көрсөк, чоң атабыз экөөбүз аябай окшош эмеспиз, бирок балким ал кишини 50 жашында көрүп, ошо мендей элестетип ушулай айтат да. То есть бул эс тутум менен, жан дүйнө менен бизге ата тектен касиеттер, ошол эле учурда биздин жанакы мүмкүнчүлүктөр, таланттар, ар кандай нерселер өтөт да. Анан миң балбандын күчү бар дегенде биз акыл бул дүйнөгө канча жолу келсек, балким биз 10 жолу келдик, балким 100 жолу, балким 1000 жолу келдикпи, ошонун баары биздин жан дүйнөдө сакталуу. Ошонун тажрыйбасы, ошонун касиеттери, таланттары бизде жан дүйнөдө биз көтөрүп жүрөбүз. Ал жан дүйнө единственное биз айтпай уктап кеткен мүмкүнчүлүгү бар. Уктап кетип бар. Биз ошону уктап калганда ойготконго аракет кылышыбыз керек. Бирок бул нерсени бизге жан дагы бизди ойготуп турат. Жан дүйнөнү да ойготуп турат, акылга дагы берип турат, денеге да салып турат да. Ушул нерсенин баарын жан уйкуга алда кармабай буну иштеткенге келген да. Жан бар адамда, адам тирүү, жан жок, адам жок. Бирок жанакы жан дүйнө ошол кыргыздар төрөлгөндө балага 40-ын чыгарып атпайбы? Ошо 40-ын чыгарып атканда 40 күн эч кимге аралаштырбай, бала менен энени өзүнчө кармап эмедет. Анан биз жанакы жаңы телефон алганда, же болбосо телефонду жаңы включать эткенде, жана загрузка болот го, телефон бир убакта иштебей, ичинден өзүнөн өзү бирдеке болуп, бир программалар көчүрүлүп, жайгаштырып, бир жемеге келет го. Ошондой сыяктуу адамда ошондой да болот. Ошол процесс адамда 40 күн жүрөт. Жан дүйнө бизге 40 күн жайгашат. То есть бул башка дене жан келди да, бул жаңыланды, бул пока жок. А бул жан дүйнө бизге келип, ошол 40 күндүн ичинде жайгашат. Анан адам өлгөндө 40 күндүн ичинде чыгып кетет. Ошонун баары Манаста сүрөттөлөт. Чилтендер Манас Антыкөйгө кетип атканда, чилтендер бирден артынан чыгып кетет да. Ушул жан дүйнөнү биз колдонбой келебиз да, көпчүлүк адам колдонбой келет. Ошо жанакы Манас, башка пайгамбарлар ошо адамзатка эстетиш үчүн жанакы илимдерди алып келгенин баарын ушул жан дүйнөдөгү байлыкты ойготуп, адамга кызматына койгонго жардам берет да. Биз негизи акылды үйрөтүп атпайбызбы? Түз жүр, киши өлтүрбө, бирөөнө жамандык кылба, бирөөнүкүн урдаба депчи. А бирок жан дүйнөдө бул жанакы заводский настройки деп коет го, ошондой сыяктуу жан дүйнөгө салынган да. Акыл муну укпай кетиши мүмкүн. 100 жолу адам мечитке барсын, намаз окусун, башка нерселерди кылсын, бирок мындай чыгып жан дүйнөсүнө керек болгондо же кыйналганда бирдемени урдап ийип, же бирөөнү өлтүрүп салып, же бирөөнү зордуктай жатат да. Жан дүйнө ага жол бербейт да. Эгер жан дүйнө ойболсо, адам мындай табигый нукура Кудайдан берилген эме болот да. Ичинде этика болот. Биз ошол этиканы ойгото албай атабыз. Негизи эмелер да, диндер дагы ушул этиканы ойгото албай жатат да. Негизи пайгамбарлар, в том числе Манас, ушул этиканы ойготконго, ушул күчтү адамга жандандырып бергенге бүт баарын көрсөтөт да. Анан жанакы реинкарнацияга кыргыздар бирөө ишенет, бирөө ишенбейт, бирок биздин оймолорду алсак, мындай карасак, бир эле учурда бир оймону, бул негизи оймо өсүмдүктүн көчөтүнүн эмесин берет, баарыңар билесиңер, көчөт деп коет бизде. Көчөттү чалыштырат, бир жагы тамыр болсо, бир жагы өсүмдүк, бир жагы жалбырак, бутак болуп ушинтип чоңое берет да. Анан карасаңар, ушул оң териси бар, өйдө ылдыйсы бар, бир эле учурда ушул денеде болот, үрөндө болот, анан кийин мөмөдө болот да. Бир эле учурда биз, мисалы биз бирөөнүн мөмөсүбүз, өзүбүз өсүмдүкпүз, балдарыбыз биздин мөмө. Ошондой сыяктуу эле
бул реинкарнация дагы бар, анан кийин жана биздин кайра келгенибиз бар. Анан адам жашоосуна кандай жашоодо жүрсө, кандай жол басса, ошого жараша кайра адам болуп жарылышы мүмкүн, айван болуп жарылышы мүмкүн, өсүмдүк болуп жарылышы мүмкүн. Биздин оймолорду карасак, өсүмдүктүн чалышын берет. Ошол учурда мүйүздөр турат, кайбир эндикинде болгон мүйүздөр турат, жаныбардыкын да берет. Ошол эле учурда адамдын дагы түспөлүн, сүлөкөтүн берет да. Ушунун баары жалаң символдар да. Ошо символдар аркылуу бизге бизге эмеге салып кеткен да. Анан кийин биздин Манастагы биздин негизи маданият ушу оймосуз биз элестете албайбыз. Анан ушул оймолордун баары байкасаңар кийимдерде кайталанып салынат. Ошонун баары жанакы реинкарнация деп айтсак болот. Анан кийин оң тетири салынат. Мисалы, бул жашоодо бирөөнү өлтүрсөң, убийца болсоң, эмки жашоодо жертва болосуң. Кайталанмай жашоо да. Жанакы бир оймо оң салынса, ошонун ичинде терс оймо бар. Байкадыңар беле? Ошонун баары бизге белги. Бул жашоодо айвандай жашасаң, эмки жашоодо балким айван болосуң дегендей. Эгер бул жашоодо бирөөнүн ырыскысын жесең, жанакындай ууру болсоң, коррупционер болсоң, анда 7 муун келечегиң эшек минген эме болот, кедей болот, кул болот деген сөз да. То есть кээ бир адамда биз өзүбүздүн жашообуз менен эле биз 7 муундун ырыскысын жеп коебуз да. Ошон үчүн анан кийин биздин балдар менен жол болсо, наоборот, бизге 7 муун эмени касиет топтойт. Анан ошо биздин касиет ачылат. Мисалы, бир адамда 4-5 талант болушу мүмкүн. Манаста ал талант 40 болот да. Анан жанакы 1000 балбандын күчү бар дегенде, ошол бизде 1000 деген жашоонун эмеси бар да. 1000 деген жашоонун опыты бар, ошонун тажрыйбасы бар да. Биз ушундай жашоодогу көйгөйлөр менен уже 1000 жолу кезип көргөнбүз. 1000 жолу аял алып, 500 жолу күйөөгө тийип көргөнбүз. Эгер жан дүйнөбүздү уксак, бизге жооптор бар да жан дүйнөбүздө. Бирок биз акыл менен чечкенге аракет кылып атабыз. Анан кыял жорук менен чечкенге аракет кылып атабыз ошол нерселердичи. Анан бизге бул дагы сыноо катары берет да. Кээде жанакы сыноолор биз жалгыз эле биз эмес, биздин ата тек да чече албай аткан нерселер бар. Мисалы, аялдарга кыянаттык кылып, 4-5 аял алып, аялдын баркын билбей, ошол колдонуп койгондор кийинки жашоодо балдары жалгыз өтүшү мүмкүн. Кошумча алсам болобу? Жан дүйнө деген реинкарнациягачы. Кошумча. Бизде адамдарда мындай кесинде кетип барат эле бир болот го. Ушул күн өткөн. Мы же ловим себя на мысли ошондой. Ондай болду эле, качан болду эле, ушул үчүн тостум ошол реинкарнация, когда душа проживала. Эрлан, бир стакан тап бересиң? Ошол сезимдер адамдын душасы кайра келгенине белги болот да. Когда человек себе мысли будет. Ага. Что он жил и встречался, тебя видела. Да. Жок, сезесиң да? Кадимгидей сезесиң. Бүгүн болду эле, мен кайра жашатам бул күндү деп туруп, ана ойлосоң, не можешь вспомнить, но есть да. Биздин таалуу жерибиз ошол жан дүйнөнү укпай, биз бул акылга таянып алып, анан акыл ойлорго таянып алып, көп каталарды кетирип атабыз. Эгер бирок жан дүйнө менен аракет кылсак, анда биз жаңылбайт элек. Анткени бизде 1000 аркабызда 1000 жашообуз бар. Буга чейин колдонгонбуз. Анан биз ошо күйөөгө тийерде, аял алдарда жан дүйнөнү укпай, азыркы учурдун талабы менен машинеси болуш керек, үй болуш керек, бою 1.95 болуш керек, бели 60 сантиметр болуш керек деп анан кийин адашып атабыз да. Акылдын ошол өзүн хан шайлап алган нерсеси бар да. Эмки сабакта акыл менен ойду эметебиз, таалуу жерлерин. Бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда жан дүйнөгө ачканга аракет кылалы да. Ошон үчүн биз чечим алаарда
чоң максаттарды коердо, турмуш курарда, же болбосо бир иш жасаарда ушу жан дүйнөнү укканыбыз туура болот. Негизи бизде жан дүйнөдө туура эме бар, жооп болот. Ошол биз суроо салып атканда эле почти жана суроо салып атканда, эгер өзүңөргө үйгө барганда байкап көрсөңөр, любой суроого мындай эле жөнөкөй эле жашоонун эмесинен суроолорго суроо салып көрсөңөр, ошол суроо бүткөнгө чейин эле жооп пайда болот көкүрөгүңөрдө. Эгер байкасаңарчы. Ошол жан дүйнөнүн жообу да. Ошол суроо бергенден кийин деле бир 10-15 секундтун ичинде жан дүйнө жооп берет. Анткени ал 1000 эсе күчтүү, мощный процессор иштеп атат, сразу жооп берет. Анан 10-15 секунд, 20 секундтан кийин акыл кошулат. Бирок акылдын варианттары көп. Анан мынтсем болот, тигиндей кантсам болот деп абыйга чалат, анан туура эмес чечимге келип, туура эмес ишке, туура эмес багытка бурулуп кетет да. Ошон үчүн биз жан дүйнөнү укканды жакшы үйрөнүп алсак, жан дүйнөгө бизге бере турган белектер аябай көп. Ошондо жан дүйнө бизди адаштырбайт экен да. Адаштырбайт. Бул компас акыл эле адаштырат экен да. Бизди мак, жанакы ошол кош ойдун аярлыгы ушул жерде болот ба. Биз единственное ошо жан дүйнөнү укканды билбейбиз. Анан жан дүйнө кайталап айтпайт. Ойдой эмес да. Ойдой кайра келе бербейт. Жан дүйнө бир эле жолу айтат, бирок сезим туюм катары постоянно бизге мындай сездирип турат да, туура эмес кылып атасың, ай барбай эле койчу деген сыяктуу. Адам ошо туюм сезимин сезсе, негизи ошол көпчүлүк учурда биз жасагыбыз келбей аткан нерсени жасабай атканыбызды деле билебиз. Бирок керек. Бутуң тартпай, барың келбей, ошол ооруп калганыбыз да ошол себептен. Жан дүйнө барбай эле кой деп атат, бирдекеден сактап атат да. Анан кийин биз болбой эле жок, барыш керек. Туугандар таарынып калат, классташтар эмне дейт, туда-суда деп атып, биз көпчүлүк учурда акыл менен чечим чыгарып коебуз. Анан кийин эметебиз. Бирок биз баса турган нерсебиз да бар. Анткени бул жан дүйнөдө биз эле эмес, бизге чейинки ата тектер балким ушул эмени чече алган эмес проблеманычы. Көпчүлүк учурда жанакы таалуу проблемалар ушул жактан келет да. Анан жан дүйнөдө, ушул жан дүйнө жанакы биз негизи эмнени колдоп атабыз? Биз негизи 3 нерсени колойбуз да, жашоодо азыр колдоп атабыз да. Бул бизге төрөлгөндө эле берилген, бирок алганды билишибиз керек да. Бул нерселер убак сааты менен өз жанакы жолубуз туура болсо келет. Эгер биз ошол эки жан дүйнөнү туура уксак, бул магнит ушул нерсени өзү тартып келет да. Биз наоборот кылып, акыл буну алдыга коюп алып, бул жанга жардамга келген могу нерсе чүчө. Ушул жандын максаттарын аткарайын деп келген, жанга ушул берилген. Бирок биз аны тескери, уже бизде жок нерсе деп, башкалардан көрүп алып, атаандашып, буну куалап издеп атабыз да. Мээнет башка нерсе. Бирок бул үчөө тең материалдык нерсе да. Үчөө тең эле мээнет это труд, то, что мы через что мы обретаем азыр. Азыр ошон үчүн бизге мундул нерсени мээнетке байлап койду, потому что биз мындай көтөрө албай атабыз да. Жөн эле берсе, биз тартаңдап, мага берсе, мисалы, мен жандын эмелерин аткарбай 5 аял алам, 15 үй алам, 20 машина алам балким. Бул жандын эмесине коротпой, башка жака коротот. Ошон үчүн мага чоң рахмат. Суроо, сразу айтып атпайсың, машина алам, 5 катын алам деп. Почему мы материальный мир вообще не можем сюда добавлять, что ли? Почему мы его отвергаем? На все начнут там, но если мы будем постоянно отвергать, мы тогда и не добьемся, и все мы не сможете, и все не смогут. Это же все равномерно. Вот это уже дано, в гараже у вас стоит, а вы хотите его купить. То есть бул серде уже бар. Серге берилген. Менин мысли все становится там, энергия, вибрация становится там, да.
если не будем приводить пример, что 5 катын алам, 5 машина алам десек. Жок, по факту азыр ошондой болуп атпайбы? Бизге Ну, кут береке рызкы берилген. Түйбөсө, тубаса. Могул жерде бар, бул жандыкы бар. Буга проблема эмес да. Бул издеп тапканга аракет кылбайт. А бирок акыл ушуну билбей, кой сатып алайын деп атпайбы? Сатып алайын дейт. Анан кийин мисалы сиз аны 20 киши багышыңыз керек, же может 100 киши багышыңыз керек. Бирок силер ошо 100 кишини бакпай, анын баарына машине жай ала алатпайсызбы? Ошондо кеп ошондо болот да. Туурабы? Өзүн эле ойлоо да. Ооба. Өзүн эле болуп атат. Мисалы биз азыр жакшы бир иш кылганда, мына мээнетиңер өткөндө адамга үй берип атат, үй тапты, бир үй сатып алды. Анан ал ары жатты, бери жатты, той. Бул үйдү алдым. Эгер бул үйгө азыр кредитке кое коюп, дагы акча алып, бир 3-4 үй алсам болот турбай деп барып туруп үйүн салат. Анан 5 үйдөн эмес, 1 үйдөн да жок болуп үйүндө анан кредит моюнуна илинип калат. Рызкыдан да мен 5ти салам десем де бербейт да мага. А если менин маңдайыма жазылып рызкы берилген болсо, мен балама салып коем да, жок болсо каяктан. Анан мен ойлойм да, монун баарын эсептеп айтып атканы барып атасыз да мазарга. Мисалы мен кече эле келдим да. А подсознаниеда баары бир сурайбыз да. Как мы можем разделить духовную от материальную? Все равно материальное следует за нами. Мы же люди. А поэтому просто ойлоп атам да, если мы будем сравнивать кичине эле мондай кылса, анан машина алам деп атса деп. Мына өзүңүз айттыңыз, сизге берсе, сиз еще балаңызга алып атасыз. А балаңыздын өзүнүн рызкысы бар. Ал өзү алмак. Өзү алмак, бирок силер балаңардын да өзүңөрдүн да рызкыңарды жоготуп, анан кредитке сайылып отурасыңар. Анан Россияга кетесиңер. Анан же башка жакка барасыңар. Өзү эң туурасычы. Ошол эң адашып атканыбыз ошол экен да. Балама анан неберемди алып коеюн анан. Алар деген өз эмесин өзү чечкени келет экен да ар бир адамчы. Жан, ар бир жан бул жакка уже өзүнүн эле миссиясы бар да. Ооба. Бизде аш көздүк менен уже баарын ойлойт да. Жо, балаңа да келмек. Бирок ошол биз ач көздүк кылып, башка бирөөнүн атаандашып алып атпайбызбы? И то элдердикине кол салып атпайбы. Чүй башкалар. Коррупция катуу. Биз азыр келтеген 300 квадратный үй салдык дагы, аякта еще жашаган аз келгенсиз, еще дагы бир алгыбыз келет, дагы бир анан ар бир шаарда алгыбыз келип атпайбызбы? Бир канча квадрат. То есть бул биз акылдын жанакы написилерине чүгүп кеттик да, биз вообще жан дүйнө жөнүндө айтып атканбыз. Анан эгер сезим туюмга салсак, биз ошо түшүнүп келет. Мисалы биз карасак, кыргыз жанагы бир эле боз үйдө 36 квадраттын ичинде чоңой бала бакырасын багып, ырыс кешиктүү болуп, таасири күн чыгыштан күн батышка чейин жеткен, То есть ошондо адам өзүнө чечиш керек. Мага эмне кымбат? Мен вообще эмнеге келдим? Анан көчө жана таанын немеси болду. Мен деле мурун сабактарда айтып бергем. Негизи биз ушул нерселерди 12 жашка чыкканча үйрөнүп алышыбыз керек. 12 жаштан кийин ушуну билип жашашыбыз керек да. А биз 12 жашта эмес, 50-60ка келгенде. Азыр болбой калам. Анда жерге чуккап жеп турасыз да мени кылып. Азыр деле жарайт. Азыр деле эме өчпөйт го, ошону үмүт кылып чуккап жүрөсүз го. Ооба. 12-ге чейин деп. Да, туура. Просто ушул билимди жоготуп алатпайбызбы? Анан кийин биз балдарыбызды дагы 30-40ка чыкка чейин жаш бала кылып, 12 жашка чыккан бала да кылып эчитип жүрүп атабыз. Ошон үчүн сиз ойлоп атасыз, балама да үй салып берсем, анан баялама да мага жаккан аял алып берсем, балама жаккан эмес, мага жаккан аял алып берсем, анан бул жакпай калса аны кетирип ийсем, анан башкасын алып берсем, деп өзүңөргө эмес, еще балдарыңарга да жайнаган аял алып бергенге даярсыңар да. Кеп ошондо болот да. А эгер биз жан дүйнөбүздү таанып ушуларды билсек, адам 12 жашында манастай болуп, дүйнөгө муреки жандын миссиясын аткарганга даяр. А манас ошол эле учурда айтып атат да, баягы Семетейдин варианты, Сейтектин вариантын алсак, алар уже 12 жаштан кийин ким экенин таанып, изденип, анан кийин азыр биз ошолордун ролун аткарып атабыз да, азыр биз ошондой акыбалга түшүп атабыз. Анан биз негизи ушул жандын миссиясына түшө албай атабыз да. Эли катары эмес, адам катары жалгыз өзүң түшө албай аткан адамдар аз болуп атат да. Эгер биз жанакы 12 жаштагыдай манастай болуп, эл катары ошондой калыптансак, анда биз элдин да кызматына өтмөкпүз да, элдин миссиясы да бар да башка эмеде.
Анан ушул жан дүйнөсүн манас ачканда жана 40 чилтеңге кезип атат. Кыздар, силер тема жөнүндө сүйлөшүп атасыңарбы? Мен айтып бүткөндөн кийин анан талкуу кылбайсыңарбы, потому что силер сүйлөсөңөр, мен да сүйлөсөм, мага эме тоскоол болот. Кырк чилтен ошол баягы сүрөттөп атканда мен ошолордун баарын эркек катары кабыл алып жүргөм, бирок сезим туюмда бар болчу. Чилтендердин канча бир эмеси аял түспөлүндө болсо керек депчи. Анан кечээ мурда таананын эмесине барсак, ошол таананын чилтендеринин баары аял экен да. То есть адам ошо кандай кабыл алса, өзүнүн сезим туюмуна жараша жан дүйнөгө ачылганда ошол керектүү чилтендер келип, бир чет айтсак болот, бул чилтен деген манаска бир касиетин ачып берип атпайбы? Ал жерде аждары бар, жыланы бар, алып кара кушу бар. Ошолордун баары мындайча айтканда бизде бар касиеттер да. Бирөөнү көрөгөчтүк, бирөөнү жанакындай мээрим, эненин мээрими. Анан бизде ошондой сезимден жанакы манаста айтылып аткан 40 бар. 40 чилтен деп атпайбы? Ошол 40тын хотя бы бирөөсүн иштетип алсак же адам жан дүйнөсүн укса, ошондой адамда өзүнүн ичиндеги бир катмарынын ачылышы болот да. Жанакы таана алып тартып аткан, ал мисалы өзү манаста окуган эмес, бирок ошол жанакы жан дүйнөсүн изденип отуруп 12 жылда ошончо манас жөнүндө өзүнүн вариантын алып, ошонун баарын тартып чыккан да. Азыр эме болуп атат, выставка 2-сине чейин барып көрүп келсеңер болот, ким барып алса. Ошол аркылуу чагылдырып адамда ошондой адамга мындай подсказкалар берет да, ошо жан дүйнөнүн ичинде эмне бар дегенде, биз ошол кандай кезигүү болот, биз адам ошол катмарларын ачкан сайын адамда кандайдыр бир талант ачылат. Бирөө сүрөт тартат, бирөө мисалы жакшы тубаса юрист болот. Биз жанакы эртештүк жөнүндө сабак болгондо мен айтып бергем, адам ички дүйнөсүнө бурулганда ушул көзүбүз, кулагыбыз, оозубуз, мурдубуз бүт баары жаңы бир деңгээлге көтөрүлөт да, адамда көрөгөчтүк болот, алдын ала сезүү, алдын ала билүү, жанакы манас ата, кошой ата, бакай ата, каныкей энелер 6 ай алдын ала билген мүмкүнчүлүк ачылат да. Бизде 6 ай эмес, азыркы адамдын эмесин акыбалын карасак, мисалы биздин эле сабакка келген кубулуштарда көрсөк болот да. Мисалы көчө 2 киши сабакка келиптир. Сабак бүгүн болмок, 2 киши көчө келиптир да. Өткөн сабакта сабак болгондон кийин эртеси бүгүн сабак болобу деп издеп келиптир. Жолбосо бизге сабакка келет, ушул эмеде центрде эле турган зданияны таппай айланып кетип калат да. Бул адамдардын состояниясы да, ушулга көз карашты бурса, эрте келгендер булар мындай шашып, келечектен мындай эмне кандай десем, келечек жөнүндө беспокойстводо жүрүп, мындай кичине астыга кетип калган адамдар да. Булар сары санада жүргөн адамдар. Бат-баттан баягы изденип жүргөн адамдар. Артта калгандар эскисин койорулбай, жанакы бир проблемаларда, эски ойлордо, эски таарыныч эмелерде жүргөн адамдар башка жакта жүрөт да. Бул ойдун эле жанакы эмеси менен, бул сезим туюмун укпай, бүгүн кайсы күн экенин билбей, адашып аткан нерсени көргөзүп атат да. Бул ошол бизге эме. Бул жерде эгер сезим туюму ачылса, то 6 ай алдына билген мүмкүнчүлүк ачылат адамда. Кайра эле ошол таананын жанакы көргөзмөсүн эметсек, ошол жерде айтып атат, бизде умайчылык касиет, эненин жанакы сезим туюму, мээрими ошол болмоюнча манас төрөлбөйт деп атат. Бул аң сезим ачылбайт деп атат да. Неге дегенде, сезим туюм бул көбүнчө аялдар жакын. Аялдын бул энергия бизде эркектерде да бар, бирок аялдар көбүнчө сезим туюм болот. Анан жанакы
моделин көрдүңөрбү? Моделин көргөндө курсагында мындай космос боюнда бар экен моделинде. Ошонун ичинде космос кылып чалдырган. Жана мен сабакта айтып берип аткан, биз адам микрокосмоспуз да. Аял киши өзү космос, биз космостун ичиндебиз. Анан аялдын курсагында еще дагы баласы космос болуп, ошол биз бири-бирибиз менен мындайча айтканда бирдей жасалганбыз да. Бирок ошол табиятыбызды түшүнсөк, түн ичинде жана миңдеген жылдыздарды көрүп атпайбызбы? Күндүз ошонун бирөөсүн көрбөйбүз да. Ошондой жан дүйнөдө толтура нерселер бар да. Анан ошо эмне кылабыз дегенде, ушул назарды жанды ички дүйнөгө буруп, кошунамда эмне болуп атат, же болбосо телевизордо эмне болуп атат, же болбосо тиктокто эмне болуп атат деп, ошо мен жан дүйнөмдө эмне болуп атат дегенди байкаганды үйрөнсө, адамга көп ачкычтар келет да. Анан жан дүйнө ушул эки нерсе менен берет: сезим, туюм. Сезим, туюмду жакшылап иштетсе, адамда мен жанакындай биз эметкенбиз, алдын ала көрүү, жана жер тыңшар мамыт, көргөч мамыт, куюн күтөн мамыт, дагы эмне бар эле төртүнчүсү. Ошолордун баары биздин ичибизде. То есть бизде жанакындай телепатия, кыргыздар ясновидение, яснознание. Кыргызчасын айта албай атам да, анын кыргыздар көпчүлүк учурда ошол көп сөз менен сүйлөшпөй эле, мындай баскан турганынан, көз карашынан, жаңсап, жесттер менен, же болбосо кандай бир кабак кашы менен оңдоп түздөп сүйлөшүп көп нерсени чечип койгон да. Ошол нерсеге өтсөк дагы жакшы болмок. Негизи биз жанакы адамдар бири-бири менен кезиккенде биз жан дүйнө деңгээлинде көп нерсени сразу эле билебиз да. Бирок акыл деңгээлинде бири-бирибизди аябай алдайбыз. Мисалы, жаш жигит менен кыз 5-6 жыл жолугушат, бири-бирине жакшы мамиле кылат, андай эмне кылат, үйлөнгөндөн кийин анан 5-6 кийин эки-экиден мушташып, чачын жулуп, эмет башташат. Анан айтат: бул такыр башкача адам турбайбы? Мен мындай күткөн эмесмин, тудасы деп бири-бирин күнөөлөйт. Эмнеге дегенде, акыл деңгээлинде биз көп алдайбыз, көп акыл деңгээлинде көп алдамчылык көп. Анан акыл деңгээлинде биздин көп маскаларыбыз бар. Биз ошол маскаларды чечишибиз керек да, мындайча айтканда. Ошо жан дүйнөгө келатканда, жан дүйнө бизге ушул жардам берет чечкенге. Негизи любой эле диндин, же болбосо руханий илимдин максаты адамды мындай нукура, Кудай жараткандай кылган деңгээлге жеткизүү да, чыгарып алып келүү. Биз жашоонун эмелерине, шарттарына карап ар кандай акыбалда жүрө беребиз. Аял киши аябай чыдамкай болот экен, сүйсө да, сүйбөсө да жашап жүрө берет экен. Жакшы көргөн менен да, жаман көргөн менен да жашай берет экен. Эркекке караганда билбейм, урушуп, талашып кетип калат. Бирок туура эмес экен да ал нерсе. Конечно, туура эмес. Анткени биз деген өзүбүздүн жаныбызды сыткан болот экенбиз да өзүнчө. Ал жөн эле эмне ошо масканы кийип алып өмүр бою бизде особенно биздин менталитетте ошобуз да. Ал туура эмес экен да. Анан бул нерсе эки эле адамдын ортосунда эмес, биздин коом деңгээлинде да ушундай болуп калат азырчы. Ошол эле кечээкү Тананын презентациясына келген чиновниктерди көрүп туруп, мен жакамды кармадым. Биз билебиз, биз мондайбыз, биз манас менен чоңойгонбуз деп. Ошонун эмесин түшүнгөн жок да, маңызын. Бирок байка сүйлөгөндөрү, көргөндөрү мени кичине ренжитти да. Анан бирок чынында мен ал нерсени мурун эле билгем да, билем да. Бирок адам катары, акыл катары кичине эметет экенсиң да. Кандай десем, ошону түшүнөйүн, же болбосо ошонун түпкүрүндө эмне бар, бизге кандай маалымат келип атат деген кызыгы жок. Мен билем деген нерсе бар да, мен билем. Анан биздин жашоо азыркы учурда эмне үчүн бизди ошол акыр замандын адамдары деп атат, эмне үчүн биз туңгуюкка келет деп атканда, ошо бизди бири-бирибизди алдап туруп жарга алып барып түрткөн алдык да, адамзат катары. Үй бүлөдө деле карасаңар, үй бүлөдө деле ошондой бар да. Ата баласын укпайт,
бала энесин укпайт, бири бирине азыр таңуулаган заман, меники туура деп, анткени бизги жалаң эле ушул жан дүйнө уюп калганда болот да. Эми ошол жан дүйнө үчүн жан күрөшүп бизди периодически ойготуп турат. Жанакы бизге берилген сыноолор, оору сыркоолор, авариялар бүт баары ошол жан дүйнөнү ойготуу куралдары да. Эгер чынында жашообузда бир проблема болуп атса, значит мен жан дүйнөмө көңүл бурушум экенин дешибиз керек да. Ушул жан дүйнөдө бирден нерсе туура эмес болуп атат деп ушул моору кире нерсени оңдогонго аракет кылышыбыз керек да. Эгер ушул нерсени бузулса, анда адамда ошо проблемалар башталат да. Анан биз жанакы жан дүйнөнү Манас кырчылтеңге кезип атат. Биздин жашообузда деле бизге толтура ар кандай белгилер болот да. Ошо мына бүгүн жан дүйнөңөр сабак алып келди, адамга түш берет, биз окуйбуз же жанакындай оору сыркоо келип атат. Ошолордун баарын кабыл алсак, жан дүйнө өзүнө буруп жанакы жардамдарын берип турат. Бир кыз келди мага, анан айтат, менин колдоочуларым аябай күчтүү. Мен авария болдум, бирок мен эчтеке болгон жокмун. Калгандарынын баарын колу буту сынды, мен эчтеке болгон жокмун. Бирок эмне дептим, баягы мактанып атат да. Анан бирок айттым, бирок сени ошол аварияга салганда ошол жан эме колдоочуң сага көрсөттү, сен туура эмес жашап атасың, багытың туура эмес. Моундай болот, анан башкалардай болуп, сен да колу бутуң сынат деген сага предупреждение. Потому что сен жан дүйнөгө кызмат кылбай эле, жан дүйнөнү колдонуп, бирок өзүңдүн кылганыңды жасап жүрөсүң. Сага бул белгилүү десе, мага таарынып кетип калды да. Ошол ойдон сүйлөшпөй жүрөт менен. Биз ушундай эмеге адашпай, биздин колдоочулар, чынында ошол жерде колдоочулар бар. Анан бизге белгилерди берет. Бизди жанакы оору сыркоого салып, бутка чапкандагы ошол колдоочулар. Анткени биз чоңураак бир жаман нерсеге кабылбайлы деген сактоо бар да. Эгер ушул өңүттө кетип баратсак, анда такыр туура эмес кетип барса, анда жан да чыгып кетет адамдан. Анан адам өлөт. Башка бир циклга өтүп кетет да. Ошон үчүн жанакындай кезигүүлөр болот. Бир адамдар предупреждение берет, эме ар кандай нерселер болот да. Жанакы манасчыларга түш аркылуу берип, анан касиет ачылып атат. Ошондой түштөр биз да көрөбүз баарыбыз. Бирок ошол түштөргө манасчылардан башкалар маани бербейт. Бирок касиеттегилер уже түшүнүп калды, что ушундай белги болгондон кийин аны чечмелеш керек, ошол экини мындай эмеге алыш керек, анан ошол нерсе менен иштеш керек, ошол жагын түздөш керек. Менин өзүмдүн да жашоомдо ошондойлор болгон. Ал түштөрдү көрбөй, мисалы түшүнбөй чечмелегенде анан чоңураак сыноолор келет да. Жанакы чилтендерди айттык, реинкарнацияны айттык. Андан тышкары бизде андан кийинки слой биздин ата тек, 7 ата. Биздин аркабызда 256 киши бар. Ошолор бизди колдоп турат. Эне жактан дагы, ата жактан дагы бизди колдойт. Алардын таланттары, касиеттери да бизге өтөт. Алардын жашоосунда чече албаган сыноолор да бизге өтөт. Ошолорду биз чечишибиз керек. Бирок алар бизге кызматташууга келип турат. Мен ушул Манасты, мен чоң атам ошо Манас айткан, Санжыр айткан киши болчу. Анан Манасты ошол окубай баягы таштап өзүм орус жака кетип баратканда, ошол атам 11-класста окуп жүргөндө каза болуп калган, чоң атам. Андан кийин ошол түшкө кире баштады да. Анан ооруп аткан болот, ошо мүрзөдөн чыгып келаткан болот, мага келаткан болот. Ушундай бир эмелер деметет. Анан башкалардан сурасам эч ким билбейт. Куран окуп койгула дейт, же чыгарып койгула дейт. Аларын жасайбыз, бирок болбой эле түшкө кире берди да. Көрсө ошол касиетти, ушу Манаска кайт касиетке көңүл бөл деген экен. Мен Манас окугандан кийин анан андай түштөр кирбей калды. Андан кийин уже чоң атам башкача түштөр менен кире баштады да.
То есть бизде ошондой жөлөк таяктарыбыз бар. Ошолорго биз көңүл буруп, ошолор менен иштешибиз керек. Андан тышкары жанакы кыркчилтен, кызыр ата, кыдыр аталар келип дарыды деп атпайбы. Ошондой эле жана манасчыларды дарып аткан Манастын каармандары келет. Манас өзү Бакай ата, Кошой ата, каныкейин элер келип, жана манасчыларга касиет берип атат. Эгер силердин жашооңузда ошондой түштөр кирип атса, значит силерге да дары болуп ошондой бир багыт берип атат да. Ошол жака көңүл буруш керек. Ошол жактан аласың. Ошол түштөрдө айтылат ким эмне кылат. Мисалы мага илим аласың деп айткан, ошол илимди мына мен ал кезде түшүнгөн эмесмин. Азыр болсо ошол илим алып анан силерге айтып берип атам да. Ошол түштү укпай, жанакындай эмелерди түштөрдү көңүл бурбай же чечмелей албай калган күндөрдө анан жанакы Бакай атанын таягы бар. Бакай ата кызыл ашка чабат. Ар кандай нерселер менен ойготот да. Ошолордун баары адамдын жашоосунда болот. Касиет карманып жүргөн адамдар башынан өттү. Бакай атанын таягы деген ошол кабыл жана проблемалар жашоодо болуп аткан ажырашуу, авария, ооруп калган, сыргап калган. Бир жолу мен футбол ойноп атканда ошол жанымда эч ким деле жок болчу. Ошо аркаман бирөө келип, жанакындай бита барбы, ошондой нерсе менен чапты. Менин тарамышым үзүлүп кеткен да. Ошо аркамда бир киши жок. Ошондой белгилер болот. Жана мен мазарда молдой шишка чыгып калды. Башым жакшы иштебей атабы, эмне болду деп атат деп түшүнбөй калдым. Биз жолдон ажырашып атканда, ошо баш эметип атканда биз ойлорубуз бизди жетелеп баратканда ошого караша чечмелеш керек да. Ошол чечмелеп анан кийин жолду оңдош керек, түздөш керек. Ошол нерселерге угуп жол оңолгон сайын түш оңолот, түш оңолгон сайын иш оңолот. Башта акыл бар да, ошон үчүн башка чыгат да. Акыл адаштырып аткан да. Ооба. Негизи Бакай атанын кызыл ашка чабат деп коет да. Кызыл ашка бияка чабат, бутта, жолду оңдойт да. Эми башка чабып атса, сиз өзүңүз чечмелешиңиз керек. Билмесе эки жолу. Анан дарусу жанакы бир адамды кезиккенде эле ошол жана айтып атпайбы, инсайт, осознание, аян деп атпайсызбы? Бир адамды кезиккенде ошол адамда бир кандай кубулуштар болуп, адам бир нерсени эстейт. Же ичинен бир чоң бир мындай көлөмдүү информация өзүнөн ачылат да, ачыла баштайт. Аны кайдан билет билбейт, ошол жөнүндө Манаста көп айтылат да. Манасты бир 42 жолу дарыган айтылат. Кызыр өткөндө жазганбыз, кыдыр, кадыр, бак. Эми ошол жанакы чоң периштелер да, умайене. Ошолордун баары келип керектүү нерселерди бизге берип турат. Ушулардын баары адамда иштейт. Анан мына живой пример, Тано Сарбулу өзүңөр көрдүңөр көзүңөр менен. Анан жанакы бизде Манасты буга чейин баатыр катары эле кабыл алып келбедик экен. Тананын эмесин карасаңар, бир да курал жаракчан чоро жок. Бакай ата, Манас ата баары куралдары жок да. Азыр илим катары ачылат. Бул сознание катары да. Жогорку акыл эс катары ачылып атат. Анан ошо эмеси өңүттүү кыла турган иши такыр башкача да. Ушу адамзатты азаттыкка чыгаруу, агартуу. Анан Манастын негизи эле миссиясы жанакы акылдын адашуулар менен, жел ойлор менен, мындайча айтканда иллюзиялар менен күрөшүү. Адамда болгон ичиндеги кара сапаттарды жеңүү. Анан кийин адамды азаттыкка чыгаруу дегенде ушул адамды бирөө эчитип жүрбөй, адам жан дүйнөсү жетектеп жүрүш керек да. Ошондо адам жаңылбай жашайт. Азыр бизде кимдер жетектейт? Я. Ким жетектейт азыр? Ага. Бирок искусственный интеллект если чыкты, эгер адамдын ушул теги жан эмесине эметүүчү болсо вообще кошмар болот чынбы? Ошону эмете албайт да Кудай жана. Манастын эң чоң душманы ким? Коңурбай.
Коңурбай ал аткаруучу. Анын каны ким Коңурбайдын? Эмеда, Кытайда, Кытай. Эсенкан. Эсенкан. Эске ээн кандыкыл. Негизи эс мына биздин жан дүйнөбү, биздин жан дүйнөнү башкарганга же сознаниябызды башкарганга дайыма күрөш жүрүп келет да. Жакшы да башка адамдар сага кызмат кылса, акчасын алып келип берсе, сени сыйласа, сен айтканды укса, ар бир адамга жагат да. Туура? Биз ошол күрөш азыр айтып атпайбы, жанакы управление сознанием человечества деген, искусственный интеллект ошонун бир түрү. Биздин манаста ошол илгери айтылган эсенкан. То есть эсенкан ошол адамзаттын, ал айтат азыр манас деген бала төрөлөт экен, ошол дүйнө жүзүн өзгөртөт экен, адамзат азаттыкка чыгат экенсе ошол Кудай каалагандай жашоо. Анан бизде ошол маданият бар. Бизде Кыргызда ушунун баарын биз жашообузга киргизилген да, биз ушунун баарын жасап келебиз, бирок бизди башка нерселерге буруп кетүү аракеттер көп. Анан биздин жан үчүн аябай талашуу жүрүп атат азыркы учурда. Ошон үчүн сабакка келип, өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдү ойготуп атканыңар жакшы. Кинде суроолор бар? Жан дүйнө боюнча. Кээ бирлер уйку качты. Суроолоруңар барбы? Жана эмнени талкуулап аттыңар? Биринчи класска манасты уже киргизип, баштаса 12 жашка чейин калмаган ошондой. Алифбе катары сиз айткансыздар, алифбе болуп уже окутууп баштайт депчи. Ошол нерсе болоорун мындай көзүм жетти. Азыр эме болот да, бизди манасты ушунча деңгээлде изилдөө мына ушул эле чөйрөдө болуп атат да. Башка эл ушундай калып алуусу жок болуп атпайбы? Ал эл эле эмес, ушу манасты биз жайылтып атабыз, манасты биз изилдеп атабыз деген академияларда, Өздөрү каалап атат. ошол жакта отурган профессорлар өзлөрү жанакы эмеден рамкадан чыга албай атат, анткени алар эмнени изилдейт? Манас деп канча аталыш бар? Жер сууга кандай аттарды койгон манас? Ушундай эле нерселер менен өткөрүп атат да. А эгер эми биз өкмөт жасабай койду деп отура албайбыз да. Биз өзүбүздүн балдарыбызды тарбияласак болот. Биз өзүбүздүн жашообузду оңдосок болот. Азыр Кыргызда аялдар күйөөгө тийгиси келбей калды, эркектер аял алгысы келбей калды. Эмне үчүн? Анткени жан аялым да болуш керек. Менин аялыма момундай требования бар, менин күйөөмө момундай требования деп биз Такси менен келатсак койдончу. Исим эмес беле да. Анан чын эле сиз айткандай, водитель менен тиги жанында отурган кыз өтүрөткө тиги водитель болгон. Тарыхты жакшы билген бала экен да, өзүчү. Анан тиги кыз болсо, кадимкидей биз аябай чочудук, артында отурабыз да. Чын эле биз жаштар кайда баратат деп чындап эле чочудук. Мынтип да 28ден эле. Мен тийбейм күйөөгө деп атпайбы. Мен күйөөгө тийбейм, каалап болсом мен каалаган ишимден балалуу боло алам дейт. Мага кереги жок, эркек деген кулак мурдун кесипинде кимди жыгатып атат. Эми айтса айтпаса, ал да чындык бар. Бирок ушунчалык да артында угуп отурган адамдар үчүн экинчи жаштары бизде экен да водитель. Бала историяны аябай жакшы эле азыркы жаны тартты да деген кыйын болот экен. Ал тигиге жеткире албай атат өзүнүн эмесин, тиги кыз кабыл алгысы келбейт. Ушунча жаштар азыр аябай эки башка эле катуу эме экен да. Эми акыл деңгээлинде экөө тең меники туура деп атат. Балким акыл деңгээлинде экөөнүкү тең туура. Жок, ошо билим алган билимдеринен да, ана чүрүүсүнөн да. Ооба. Бирок ошол айтып атпаймынбы, адамда жан дүйнө деген касиеттүү нерсе бар. Ошол мисалы силер нике кайып деп эле ала качып кетсе деле тийдиңер. Тапшырсынакай ошондой тийбейм деген балдарды төрөдүңөр. Туурабы? Жашоо улана берди. Мен ойлоп атам да, образование у нас сейчас это не готово. Потому что мен не время былтыр жаттатып, ушу манас жөнүндө экен, такыр жаттатып албай койдум. Мааниси да тяжелый,
Ал вообще понимание жок, ар жакта эчтеке койгон болгон, зубрежка кылдык, бирок жаттата албай койдум. Анан ойлодум да эмнеге программага акыл эмесине, сознаниясына карата кылыш керек да, анан мындай оор эле нерсени берип коюп атат, ачпай. Поэтому мен ойлойм, система образования Жок, Манасты окутабыз десе эле Манас кылып мекор. Ошол чөйрөдө чоңоюп, бирок ошол жан дүйнөсү уктабай, өзү ким экенин билип чоңоюп, анан жанакы атасынын коркунучтарынын баарын жеңип, элди ойготуп атат. Элди ойготуп, кыргыздын аң сезимин ойготуп, анан кийин ошону тазаланып. То есть бир киши эгер өзүбүзгө өзгөрсөк, башкаларга үлгү болобуз. Анан ал үлгү болгон кишиге адамдар тартыла баштайт. Манасты 40 чоро туш-туштан деле эзели көрбөгөн, укпаган кишилер издеп чыгып атат да. Ошо жана энергетический уровеньде, ошо жан дүйнөдө тартуу магнит бар дедимби? Ошол жалаң эле материалдуу нерселерди тартпай, өзүнө шайкеш келген единомышленниктерин тарта баштайт да. Ошо ким менен иштеш керек, ким менен кызматташыш керек, биз акыл менен карабай, мында акчасы бар, тигинде машинеси бар, тиги жака алып барып келе алат, бул мынча сом төлөй алат, бул тамак бышырып бере алат деп эметпей, биз чогуу эмне кыла алабыз, кандай деңгээлде иштеше алабыз деген ошол түшүнүгү менен жан дүйнө аркылуу тартылат. Мына биз жан дүйнө аркылуу тартылып келдик. Биз бирибизди тааныган эмеспиз буга чейин. Ушул Манастын маалыматы, ошол Манастын жан дүйнөсү баарыбызды кыйнады. Бирөөнү кыйнап алып келди жан дүйнөсү, бирөө изденип жүрүп келди. Бирөө эмне кыларын билбей бир жаңы жашоосуна жаңы нерсе киргизейин деп келди. Бирок ушул нерсеге калды. Бирок ошонун баары жанакы биз айтып атканда, адам Тесла айтканда жана вибрация бизде, термелүү бар, анан кийин бизде энергия бар. Ошол нерселер башка деңгээлде иштейт. Ошондой адамдарды ошондой деңгээлге чыгат. Биз өзгөргөн сайын, биз канча өзгөрсөк, ошондой өзгөргөн адамдарга чөйрөлөргө кошот да. Ошон үчүн биз жан дүйнөнү укканды үйрөнүшүбүз керек. Анан кийин көпчүлүк адамдар мисалы намаз окуйт, 25 жыл окуйт. Бул ушу жан дүйнөнү ойгото турган инструмент да. Инструменттердин бири намаз, зикир чалуу, медитация, созерцание, жанагы йога, ошолордун баарын жасашат, 20-30 жыл жасашат, бирок өзгөрүү жок, жан дүйнө ойгонбойт. Неге дегенде, алардын эмесин багыты ошо өзүн ача албаган адамдар үйрөтүп атып, башка нерсеге иштеп калды да. Мисалы азыр намазды коркуу сезимге байлап койду. Окубасаң тозокко түшөсүң, окусаң эшикке чыгасың. Экөө тең калып. Ошого байлап койду, анан кийин азыр адам намазын өткөзбөгөндөн коркот. Кой, намазым каза болуп калбасын деп чуркап барып окуйт. Бирок жан дүйнөнү ач же эмет деп айткан жок да. Ал бирок алар жасап атат жылдан жылга. Анан бирок жан дүйнөнү ачыш үчүн, жанакындай медитация отуруш үчүн адам көп нерседен тазаланыш керек. Эгер сен таарынып, ошол таарынычындык ой бере албай отурсаң, сен медитацияга барып эле ошол таарынып отура бересиң, баягы эле ошол эле эмелер кайра чыгат да. Еще кайра көбөйөт да. Ошону атака кылат сага кайра, ошону ойлойсуң. А сен эгер аны ойлоп тиги таарынычында отурсаң, сен медитация жасаган жоксуң. Сен таарынычтын медитациясын жасадың, значит көбүрөөк таарыныч келет дагы. Эгер адам ачууда бирөө менен урушкусу келип, мындай согушкусу келип турса, ал адам медитацияга отура албайт эч качан, намазды да окуй албайт. Ал ошол эле кайра ошол вибрациясын көбөйтөт, ошол вибрация кайра өзүнө ошондой проблемаларды алып келет, кайра эле урушуп талашып жүрө берет. То есть биякта тазалануу процесс бар, иштеш керек ошондо. Адам өзүнүн даярдаш керек, жанакы жан дүйнөнү ача турган ошо алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деп атпайбы, ошо алтын күмүштөй болуп көп тазалануудан өтүш керек. 1 тонна жерден 3-4 грамм алтын чыгат. Ошончо бизде бир чогултуп алганбыз. Ой, таарыныч, эмоция ар кандай түрүндө биз денеге чогултуп, ошолордун баарын тазалап чыгыш керек да. Анан кантебиз дегенде эле ошол кайра адам өзүнө назарын өзүнө ичке бурса, жашоодо эмне болуп атат, ошого мен кандай реакция кылып атам дегенди көңүл бурса,
ошол жан дүйнө өзү ичтет, жан дүйнө өзү көргөзөт. Жанакы бизди таарынтып эметип аткандагы ушул жан дүйнөнүн эмеси да, жан дүйнөнүн бизге берген сабактары. Анан биз ички дүйнөбүздү угуп баштасак, ошол бутум тартып айтат, же болбосо тоого баргым келип атат деп айтасыз, ошол жан дүйнө бизди эчтеп атат, ошол жака бар. Ошол жерде мен сенин эмелериңди ачып берем. Же болбосо сууга түш, тазалан. Же болбосо жалгыз отур, элдин тойго барбай, жалгыз отур деп кээ бир адамдарга кошпой, баргысы келбей адам өзү сезет. Бирок барат. Анткени барбаса күбөсү урушат. Же болбосо өзү айтат, мен азыр барбай койсом, эртең бизде той берген атты эле, бизге кошумча эч ким кошпой койот, кой мен да барышым керек деп. Анан көпчүлүгү ушуда биздин жашоонун кандайдыр бир көйгөйлөрү башкарып алат да. Ал эми кийинки тема, эмки сабакта ошол акыл жана ой болот. Ошо акыл эмне үчүн адашат, акыл эмне үчүн жан дүйнөнү укпай калат, ошолордун баарын эмки сабакта Кудай буйрса сүйлөшөбүз. Өзү бирок союз учурунда жан дүйнөгө көбүрөөк көңүл бөлүнгөн экен. Адамдар материальный мирге мынчалык эмес эле да алдыдачы. Союздун кезинде бар салыштыруу боюнча айта алам да. Ушунчалык дүйнө көрүнүш болгон да адамдар алдыдачы. Ал кезде ушунчалык ач көздүк болгон эмес. Жана бири жетчү, даже Дүйнө диктатура была. Сыртты тоспой эле жашачу элек дегендей жашып коркуу. Мисалы мен эжекемдикине дом торговый үстүндө турчу да, анан 60 этажда турчу аларчы. Анан канча жолу өтүп эме чыгып эле, бирок бир менен адашып эле 8-чи басып калды. Карасам эле темир тоор тосулган элечи. Бири кандай деле деп коем, анан көрсө адашып 8-ге чыгып кеттим, ал кайра андай түшүп, анан таптым да эжекемди. Анан кирсем үйдө баласы бар экен, анан мен деген ушунда адашып калып, 8-чи этажда тор болгон, андай мындай темир менен үйкөн десем, ой, айды же, там же банкир живет у нас, атпай баласы. Анан деп койдум дагы, кийин ошол банкир билеген мондай ит менен жүрөт экен да. Билеген да торпоктой болгон ит. Анан ошондо баласы дагы бир жолу ошо жаш эле эжекем баласын уткен да. Айды же депчи. Сиздин жашоо жыргалда депчи. Он же видите дейт. Өзүнүн көлөкөсүнөн коркуп жашайт депчи. Видите дейт да. А сиз караңызчы, свободно жүрөсүз, каалаган жагыңызга барасыз. А көрсө ошондо деле ошо эмелери бийик балдарда болгон, уже акылы беричи. Ошол эжекемдин баласы акылдуу экен деп коем да өзүмчө. А мен таң калып, айлан келдик да бизчи, таң калып ошо. Бирок ал кезде саналуу мындай материализмге мынчалык басым жок эле да. Бирдей жашаш. Эмеде союз убагында адамдарды мейнет сакмау, жанагы эмелер билесиңер, чөп чабыш керек, чакалып баш керек койгон. Аларды ойлонуп турбай, уктап турганга мындай өлөрчү иштеп, анан мындай ачкадан өлүп калбагандагы ачкадан өлүп калбагандагы тамак берип, анан өлүрчү иштетип эмеге салып койгон да. Белка в колесе бар го. Уктайсың, эртеңки жөнүндө ойлонбойсуң, туруп алып жумушка бара бересиң, ишиңди кыласың, кечинде дардайып келесиң. Жана две судьбы деген кино бар эмеспи? Ошондо көрүп, анан бирок чынында таң калбадык го. Эмелерди көргөзөт, Московская сагада, ошол тиги эмедеги жашоонучу. Чын эле ошо ал кинолорду союздун учурунда чыгарбайт эле да. Анан союз драма чыгарбады. Туура эки башка жашоо болгон, конечно. Жанакы союзду башкарган, азыркы деле чоң эмелерди башкаргандардын баары ушул илимди билет. Бирок адамзатты кандай жеңил башкарыш керек, ошол жагы менен башкарат да. Могул жан дүйнөнү ойготуп башкарган бир эле манас. Ошондо эме түзгөн бир эле манас, калганы вот управление сознанием. Или манипуляция сознанием деп коет, бизге бир баалуулуктарды берет, биз ошолорду карманып жашайбыз. Эмне үчүн азыр биздин жаштар үйлөнгүсү же эметкиси келбей калды? Равноправие деп берип койду. А бирок чынында биз равноправныйбызбы? Аялдар менен эркектер равноправныйбы? Биз эмебиз, бир эме өзгөчөбүз да, окшош эмеспиз.
Анан кийин соответственно праваларыбыз да бирдей болбойт да. Да, праваларыбыз бар, бирок ар бирибиздин өзүбүздүн праваларыбыз бар. А бирок бизге талаштырып койду, биз сиңирип алдык талаш тартыш. Ошон үчүн азыр Запад, Европа мындай аябай чоң чекке келди. А бизде еще кайтсак болот. Аларда уже канча бир поколение ошондой тарбияланып калды. Анан кийин эң жакшы жери биз кыргыздар азыр ойлоп атабыз акча тапканы тарап кетти деп. Биз кайра наоборот ушу маданиятты үйрөткөнү тарадык. Мисалы азыр бир таксист 8 саат бирөөнүн сумкасы калып калса, үйүнүн астында 8 саат күтүп отуруптур. Кайра берип коеюн деп ошол акчасын. Аларда андай маданият жок. Ал акча жоголмок да. Либо жанакы метрого киши жыгылып калса, ошол миң болбосо да бир 100 киши турат. Эч ким секирбейт, бир кыргыз секирет. Жана таксистке суранып атат. Мен подъездге чейин жетип алайын, светиңди өчүрбөй турчу депчи. Ушундай эле элементарный нерселерде аларда жок, биз үчүн ал нормально да. Ошон үчүн биз кыргыздар ошол кайра келип бизден үйрөнүп атат азыр. Кыргызга келсе, вот пятизвездочные люди, пятизвездочная природа деп мактанып атат. Бирок биз өзүбүздүн баркыбызды билбей атабыз кыргыздарчы. Өзүбүз баркыбызды билбей атабыз да. Анан бирок ушу жан дүйнөдө ачкычтар бар. Ушул жерде компас бар. Кантип жаңылбай жашаш керек, кантип бактылуу жашаш керек, кантип бай жашаш керек. Жанакы коуштар кичине эмелерин жулуп алып үйрөтүп атат, мындай сал депчи. А бирок чынында биз жан дүйнөнү ачып алсак, бизде келечекте жаңы чоң бир адашпай турган, адамзатты туңгуяктан чыгара турган илим бар да бизде Кыргызда. Ошол илимди эң биринчилерден өздөрү аткан силерсиңер. Ошон үчүн көпчүлүк учурда жан дүйнөңөрдү укканды үйрөнүп, сеңер ушул жерде сыйкырчы бар. Ошол сыйкырчы сенин каалаганыңарды аткарып турат. 3 үй деле 5 үй деле берет эже. Жок, материально не исключай там, да, там надо. Мен исключать эткен жокмун, баары бар. Ты часто говоришь, я просто говорю, вибрациями не будем, потому что тогда ни жены не будет, ни мужа не будет, ни дома не будет, то там, да? Это берем первое, а то допускаем. Все будет. Жана манас айтып атпайбы? Эгер жанакы чолордун баары келди да. Анан бирөөнүн аяласы жок, бирөөнүн үйү жок, бирөөнүн эли жок, бирөөнүн аты жок, бирөөнүн тону жок. Анан ошонун баарына жогуна таап берип, анан кийин туш жака кан кылды, туурдугун май кылды деп атпайбы? Ошон ар бир адамдын касиетин, талантын ойготуп, керектүү жерге коюп, анан ошол жерден ал ырыскы, бакыт, кут, берекесин таап, анан 2-3 үй алып, анан кийин берсе, манас эмне болуп атат? Бир үйүн өзүнө калтырып калган үйлөрүн таратып атат. Манаска теңеш кийинирээк. Арабызда деле бар экен да адамдар. Ак үй бар го биздин эле кадимки эски ак үйчү. Ошону салган киши, проектировщик ошо өзү прораб болуп иштептир. Ошол киши бизге өз айтып бербеди. Ошондо эрте бүтүрүптүр, 3 смену иштетип элдердичи. Анан ошондо премиальный берген акчаны вообще кыйнагай экен да, молодец, биз баа бердик вообще, угол эсиз болуп калды. Бир машинанын акчасын берсе, например, гос цена, да, например, 6 миңге 7 миң бергенде, ошону барып черный рынокко барып машинаны Жигули берсечи, аны сатыптыр. Черный рыноктун баасы менен. Ал 12 миңге ушундай болгон экен. Ошону алып келип туруп жанагы 3 смен иштеген балдарга анан кайра 400 сомдон же канчадан бөлүп бериптир. Это же ошол кезде ошондой адамдар да. Аны туура, ал адамдар дайыма бар, азыр деле бар. Бирок биз эмнеден дагы кыйналып атабыз дегенде, биз азыр касиеттүү адамдарды сыйлап айтабыз да. Мисалы өкмөткө мына бекерле иштейин деген балдар бар. Бекерле иштеп берейин, өздөрүн тартып берейин, жакшы иштеп берейин дейт. Бирок андайлар жолуп кетти бийликке. Анткени бийлик өзү эме болуп атат да, байлык алар үчүн. А бийлик негизи манас жагынан алганда бул кызмат. Анан бирок адамды байлык, бийлик мас кылып атпайбы? Башын айландырып, ошон үчүн алар өзүнүн тууган уругун тартып, өзүнө жана бай турган, өзүнө көбөйтө турган нерсени элди байытпай, элди арулабай, тазалабай, ошол өзү байыйын, өзү эметейин дегенден жаңылат да. Негизи эле жанакы манастын берки тез кармандарын бар, ошон менен да. Алсам, жесем, жутсам, бул жолой
нес кара мен кыйын, менден башка кыйын жок деген бул нес кара Коңурбай эчтеке кылгыбайт, только өзүнүн максатын, өзүнүн немесине жетиш керек. Ак караны тааныбаган, көзүн май баскан мен деген эле адам. Бул ар бир адамда жашаган шайтанчык деп